Романтик аксакал жубайына болгон сыйын өзгөчө билдирди. Соц тармакта өмүрлүк жарына болгон сый урматын жана сезимин өзгөчө билдирген карыянын видеосу тарап, көпчүлүктүн көңүлүн бурду. Колдонуучулар мындай көрүнүштү үй бүлөлүк баалуулуктардын үлгүсү катары баалашууда. Мамлекеттик төңкөрүш жасоого айыпталып жаткандар жана жактоочулар жараянды ачык алып барууну талап кылышты, бирок сот макул болгон жок. Камчыбек Ташиевдин жактоочусу Икрамидин Айткуловдун айтымында судья муну белгилүү бир жашыруун маалыматтар бар экендиги менен түшүндүргөн. Ал кандай маалымат экендиги азырынча белгисиз. Буга чейин судья Азирет Мейдеров 3 жашыруун күбөнүн көрсөтмөлөрү менен таанышууга уруксаат берген эмес. Соттук отурум кийинкиге жылдырылды. Бишкекте 10 жана 11 жаштагы балдар кезектешип унаа айдашкан. 3-июнь күнү Алтын Ордо конушунун жергиликтүү тургундарынан милицияга унааны жаш балдар айдап жүргөнү тууралуу билдирүү түшкөн. Жакын туугандарынын айтымында өспүрүмдөр унааны чындап эле айдашкан, бирок эч ким жабыркаган эмес. Унаа айып коргоого токтотулуп, ата-энесине 15 000 сом айып салынган. Баткенде ири алдамчылыкка шектелген жаран кармалды. Баткен шаарында алдамчылыкка шектелип издөөдө жүргөн жаран кармалды. Бул тууралуу Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Тергөө маалыматына ылайык, Баткен районунун тургуну 2025 жылдын январь айында таанышы 1 рубльды 1 сомго айлантып берем деп ишендирип, 485 000 рубль акчасын алып кеткенин билдирип арыз жазган. Андан кийин шектүү байланышын үзүп, из жашырып кеткен. Милициянын маалыматы боюнча ушуга окшош фактылар боюнча дагы бир нече арыз менен кайрылган. Натыйжада Кылмыш жаза кодексинин алдамчылык беренеси менен 4 кылмыш иши козголгон.